Эки нерсе бар. Бул убакыт жана энергия. Көп адамдарды байкайсыз, 30-га чейин, 40-ка чейин өтө күчтүү аракет кылат. Үй салышым керек, семья курушум керек, бала чака башка деп бар нерселерди кылат. Ошондон кийин ошол нерселерге жеткенден кийин энергия жоголуп кетет. Акча десең акча дагы бар, үй бүлө бар, бардыгы бар. Андан кийинки өнүгүүлөр процесс өтө ылдыйлашат да, себеби энергия жоголуп калат. Ибадат кылайын дейт, энергия жок. Намаз окуйн дейт, энергия жок. Спорт менен машыган дейт, энергия жок. Бизнести дагы күчөйтөйүн, филиалдарын башкасын, энергия жок. Адам энергиясын жоготуп коет да. Мисалы энергия ушундай нерсе, убакытта ушундай нерсе. 10 күн токтотуп туруп убакытты, 10 күндөн кийин 11-күндө бардык нерсени кылып коем дей албайсың да. 11-күндү чозуп, ошол күнү бардык ишин бүтүрүп коем дей албайсың. Убакыт биз башкара албайбыз, убакыт бизди башкарып коюшу мүмкүн, эгерде убакытты башкарбасак. Эмнени айткым келет? Энергия дагы ошол сыяктуу нерсе. Мисалы үчүн күн сайын ондон турник тартынышыбыз керек, бирок бардык турникти чогултуп бир айда, айдын аягында тартынып коем десеңиз, антип тартына албайсыз. Энергия ушундай нерсе да, энергияны башкара албайсыз. Ушундай ресурс болуп эсептелет. Ошондуктан биз энергия, убакыт, көп айтат, убакыт жок, акчам жок, башкам жок дейт. Жок. Акчанын да убакыттагы бардыгы болот. Бош убакыт өтө көп болот адамдарда, байкасаңыз. Өмүр кыска дейт, 60 жыл, 50 жыл. Бирок 50 жылда өтө көп нерсеге жетип койсо болот. Убактым жок, акчам жок дейт. Акча дагы өтө көп болот, пачкалап болот. Учур келет, чөнтөгүңө салсаң долларлар чыгат жалаң. Ошол учурда дагы энергия болбосо адамда, энергияны башкара билбесе, убакыт дагы акча дагы ага жардам бере албайт, бир өнүгүү болбойт да. Ошондой экен, энергияны дагы, убакытты дагы бирдей карашыбыз керек, бирдей башкара билишибиз керек.